Марлен Абдрахманович, айтсаңыз, азыр сиз мен баягы салыктар боюнча мен макулмун, алып таштайм дедиңиз да. Анда мыйзам немеси калып атат бул жерде? Мен бул жанагы жеңилдиктерди алып салып атасыз да. ооба, жеңилдиктерди деп машина боюнча жана салыктарды алып коюлуп атат, анан штрафтарды 2-3. Ошол эки нерсени алып койсок, бирок башка жеңилдиктер калат. Ошол эле жана парковка маселеси, тонировка маселеси, анан жанагы ОСАГО маселеси, ОСАГОнда төлөмдөр бар да, ошолордун маселеси биз калтырып атабыз, аларды калтырабыз. Жеңилдик болот сөзсүз. Азыр ОСАГО милдеттүү түрдө эмес да. Туурабы? Ооба. Мен мындай суроо берейинчи. Ушу мыйзамдын алкагында азыр жогоруда Минприродадон урматтуу Медетбек Райымбердиевич электромобилдер келип атат бизге. Кийин келечекте утилизациясы боюнча кандай кылабыз? Ким иштеп чыгат? Биз жеңилдиктерди берип атабыз, жашыл номерларды берип атабыз, аларды растаможкасы жок киргизип атабыз Кыргызстанга. Бирок келечекте алардын срок годности бүтөт да. Андан кийин кандай болот келечек? Урматтуу Айбек Алтынбекович, мына өтө жакшы суроо болду. Бул мыйзам боюнча дагы азыркы муну каралып аткан маселе боюнча дагы көптөгөн министрликтолордон, ведомстволордон сунуштар келген. Ошол сунуштардын баарын биз эске алабыз буюрса. Анан сиз берген маселе боюнча мына жакында ушу калдыктар боюнча дагы бир мыйзам кабыл алынды да. Ушул жерде РОП деген биз системаны киргизип атабыз. Это расширенная ответственность производителя деген. Ошол жерде ушул азыр алга кол коюлду, жайында эле кабыл алып бергенсиздер. Азыр подзаконный актыларды калган детально биз иштеп атабыз. Булардын баарын дагы иштеп бүтөбүз буюрса. Как раз алдагы инициатор Марлен Абдрахманович болгон. Ал жерде ушул маселелердин баардыгы каралган. Буга чейин ал маселе каралган жок болчу. Азыр ошол келгенде ар кандай товарды алып келгендер ошонун калдыктарына налогторду төлөп туруп анан кийин алып келе турган кылып. Азыр жөнөкөй эле машинанын аккумуляторун утилизация кылуу үчүн бизде эч кандай бир ишкана жок да. Анан электромобилдерге кандай кылып кетиресиздер? Азыр ошол эле мыйзамды алып койгондон кийин, ошол эле салыкты киргизип койгондон кийин биз ошол нерселерден арылабызбы же жокпу? Мына 32 жыл болду. Бир дагы ошондой ишкана жок. Же чет мамлекет менен бир келишимибиз жок. Мен жооп берип кандай болот бул? Мен жооп берип коеюнчу. Азыр. Марлен Абдрахманович, жана сизге берем. Азыр мен Минприродонун оюн билип алайлы да. Жогоруда айтылды, ушул маселелердин баардыгы азыр акыркы алынган, силер өзүңөр кабыл алып берген мыйзамдын негизинде муну баары детально биз иштеп чыгабыз буюрса. Бул ушунча сиз айткандай 32 жылдан бери каралган эмес, бирок быйылкы жыл закон кабыл алынып 80% өзгөртүү киргизилип, өзүңөр бекитип бердиңиздер. Ошонун негизинде азыр биз подзаконный актыларды иштеп атабыз буюрса. Иш план ошол боюнча келечекке бир план, азыр Минприродон бир иш планы болсо, биз интернет аркылуу көрөлү, Facebook аркылуу эл билишибиз керек да. Туура. Туурабы, эртең элибиздин бардыгын уулап албашыбыз керек да. Ошон үчүн бир көрсөтсөңүздөр, бир көрөлү. Биз азыр кабыл алдык, кабыл алып бердиңиздер. Анан биз иштеп атабыз ушунун үстүндө деп атасыздар. Бирок сизге чейинкилер дагы ушинтип айтып келген да. Ачыгын эле айтып коюш керек. Эми мен сиздерге калайм, эми ошол иштеп, мисалы үчүн азыр фирмалар бар, келип алып кетейли, чыгарайлы десе, сиздер уруксат бербей атасыздар. Уруксат берилбей атат. Ошон менен турат. Мен да кошумча алып коеюнчу, Айбек Алтынбекович. Өткөндө сиздер менен чогуу мыйзам кабыл алып бергенбиз да. Ошол мыйзамда сиз айткандай 32 жылда бир дагы утилизационный ишкана же центр болгон эмес. Азыр ошол мыйзамга ылайык мэрия, буякта просто мэриянын өкүлчүлүгү жок экен, уже баштады. Бир атайын бизден биринчи этап утилизация бизде болуп, экинчи этап утилизациясы Россиядагы атайын бир завод менен, утилизационный завод менен келишим түзүп, экинчи этап менен ошол жака жибере турган болушту. Менде жаңы свежий информацияда, эгерде кийинки жыйында дагы мэрияны чакырып коелу, сиздерге ошол сөздөрүн тастап берет. Айткандай, сиз көйгөй көтөрүп аткан нерсе бар, утилизационный сөз керек. Бизде алардын айтымы боюнча экинчи этаптагы утилизацияны дагы бул жакта ачабыз деген ниети бар экен, мыйзам түзүп берип койгонбуз. Болгону сиз айткандай жана инвестор тап берип койсо, экинчи этапта да биякта ачып койсо, анда ал и так эле кириш алып келе турган жер экен да. Анда бизде деле иштетилет. Болбой калса, биринчи этап утилизация кылат, анан Россияга жиберет, Россиядан экинчи этап утилизация болот. Марлен Абдрахманович, биз баягы жеңилдиктерди берип атканда эле карашыбыз керек. Баардыгына жеңилдиктерди берип алып, кийин аны биз өзү жок кыла албай, аны сиз айткандай азыр машинанын баасынан кымбат болот аны. Биз кайра экинчи мамлекет менен договор кыла турган болсок,
ал 10 миңдик долларлык машина болсо 10 миң доллар төлөп гана сыртка чыгарабыз да. Ошон үчүн бардыгын мисалы үчүн кабиндагы кортундусун бербей аткан себептери дагы бир болсо керек. Ошон үчүн мына бүгүн кортундусу жок мыйзам долбоорун карап атабыз да. Эми коллегабыздын мыйзамы экенин колдоп коебуз. Эгерде кабиндин болгондо бүгүн же башканыкы болгондо биз мен колдобойм дедим эле бул мыйзамды. Но коллегам үчүн бүгүн концепциясын колдоп беребиз. Рахмат.